Курманкул Токтарайлич, сиз өлкөдөгү мыйзамдуулуктун бирдей жана тегиз туура иштешин көзөмөлдөгөн конституциялык органдын башында турган адамсыз. Мен ушул үчүн мыйзамдуулукту орнотууга көмөктөшүү өтүнүчү менен сизге кайрылайын деп турам да. 2021 жылы Талас областында бир мандаттуу округтан депутат болуп келгем. Ошол депутат болуп аткан шайлоо кампания учурунда мыйзамдуулуктун ар бир тамгасын туура так аткарганга аракет кылдым. Аны бардык ошол убактагы элдер жана бүгүнкү күндөгү элдер да тастыктап берет деп ишенем. Бирок ошого карабай, менин кээ бир атаандаштарым мага жала жаап жана менин компанияга шайлоо компанияма жала жаап эки жаш баланы соттоп жиберди. Добуш сатып алды деген берене менен. Токулма иш менен. Ушул маселе боюнча мынакей сизге айтайын деп атам. Ошол жала жабылган токулган иштин далил кылып бүгүн менин мандатымды баягы жогорку сотко чейин кетти. Ошону тартып алуу маселеси коюлуп турат. Бирок мен мандатты тартып алуу маселесин көтөргүм келбейт. Себеби эки жаш баланын келечектеги тагдыры боюнча сөз кылгым келет. Ушул тергөө иши болуп атканда мен дагы өзүм көрсөтмө берип, шайлоонун тазалыгын жана мыйзам бузуулардын жоктугун бир нече жолу барып айтканмын да. Бирок анда чындыкты бизди укпай ушул нерсеге келди. Мына бүгүн эки жаш бала дагы мага кайрылуу жазап отурат. Менин атыма, сиздин атыңызга ушул жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра көзөмөлдөп берүүңүздү өтүнүп атат. Ошон үчүн ошол убактагы шайлоо учурундагы мен дарегиме мына видео тасмалар жана аудио запистер жана видео тасмалар келип турду. Мен сизди азыр өзүңүздүн колуңузга тапшырып берем. Дыкаттык ушул ишти уюштурган жана ушул ишке катышкан адамдардын бардыгын мыйзам чегинде жооп берүүсүн мен талап кылам. Урматтуу Курманкул Токтарайлич, мен сизди баягы принципиалдуу мыйзамдуулукту бекем кармаган адам катары билем, тааныйм. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бардыгыңыздар көрүп билип атасыздар, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Биз мыйзамдуулукту бузган ар бир жарандын өзүнүн баягы күнөөсү болсо, мыйзам чегинде жооп беришин талап кылабыз. Азыр мен сизге колуңузга бул тапшырып берип коеюн, бул арыздарды. Ушуну дыкаттык изилдеп берүүңүздү өтүнөм. Рахмат. Бактыбек Каныбекович, бул сиздин депутаттык мандат шайлоо боюнча бизде мурда эле жыйынтыкталган. Азыр маалымат жок экен. Арызды бериңиз, болгон материалды бериңиз, мен карап берем. Рахмат сизге. Чегинде.